жергиликтүү калк менен кыргыз маданиятынын аябай камыр жумур болуп кеткен системасын аябай байкадык. Басмачы кыймылынын очогу Фергана өрөөнү болсо, андан кийинки жылдарда тез арада Орто Азиянын башка аймактарына жайылтылган. Кызыл басмачы дегенде, большевик басмачы дегенде болот го. Камаган, качырган, аты өлтүргөн. Сарт болуп кетесиңер, тилиңерди жоготосуңар. Кыргыздын ким экенин, тилин, өзүңөрдүн улуттук этникалык кыргыз деген аң сезимиңерди жоготосуңар. Советтик бийлик өзүнө ыңгайсыз адамдарды карапайым калкты тоногон каракчылар. Бандит, баш кесер деген кине менен жумурай журтка жаман көрсөтүү аракетин аябай көргөн. Камаган, качырган, аты өлтүргөн. Совет мезгили эң сонун заман эле. Ашыра байыганы да, ачка калганы да жок эле деп улуулар көп эскергенин кулактарыбыз эшитип калат. А бирок чындыгында бул саясатты бардыгы эле кабыл ала берген эмес. Элестетиңиз, мен же сиз күнү түнү күпүлдөп иштеп, капчыгыбызды кампайтып, коротоло мал жыйнадык. А бирок эртеси өкмөт келип, топтогон байлыктын баарын өкмөткө өткөр дагы кедей кембалдарга таратабыз деп сунуштайт. Сиз кабыл алат белеңиз? Мисалы мен жок. Дал ушинтип советтик бийликтин коллективдештирүү саясатын кабыл албаган айрым топтор басмачы деген ат менен көпчүлүккө жаман көрүнгөн. Басмачы кыймылынын келип чыгышы Кокон автономиясы менен байланыштуу. Кокон автономиясынын экинчи аталышы Түркистан автономиясы деген ат менен дагы белгилүү. 1917-жылы ноябрь айында азыркы Өзбекстандын Кокон шаарында мусулмандардын кезексиз 4-чү курултайында Кокон автономиясы жарыяланган. Бирок көп узабай эле Кызыл армиянын Кокон шаарына бастырып кириши менен бул автономия талкаланган. Мына ушул окуядан кийин адегенде Фергана өрөөнүндө басмачы кыймылы келип чыккан. Эң биринчи басмачы кыймылынын очогу Фергана өрөөнү болсо, андан кийинки жылдарда тез арада Орто Азиянын башка аймактарына, мисалы Самаркандка, Бухарага, Хивага жана башка жерлерге бул кыймыл жайылтылган. Басмачы кыймыл менен күрөштөн улам Совет бийлигин бекемдөө максатында 1919-жылы Михаил Фрунзенин жетекчилигинде Түркистан фронту түзүлгөн. Кыргызстанга кайрыла турган болсок, негизинен 1923-24 жылдары басмачы кыймылы бастырылган. Ошентсе да 1920-жылдардын экинчи жарымында бул кыймылдын кайрадан жандангандыгын байкайбыз. Анткени 1927 жана 1928 жылдары Кыргызстандын түштүгүндө жүргүзүлгөн жер суу реформасы, кийинчерээк кулакка тартуу саясаты, коллективизация, ошондой эле ок аттуу чарбаларга саясий, экономикалык чектөөлөр, оор салыктар, шайлануу укугунан ажыратуу сыяктуу чаралар басмачы кыймылынын кайрадан келип чыгышын шарттаган. Азыр бирөөнү мактап, даңктап же кара пиар жасоо үчүн социалдык тармактарды кенен колдонушат. Ал эми совет мезгилинде советтик пропаганда үчүн гезит, журнал, кино тасмалар, айтор ар тармактын баарын каптап, калың катмарды оңой эле ишендирип алган. Дьявола не человек, там лед и смерть, одни горные духи живут. А он не испугался их и пошел и увел моих яков. Не горюй, мать, мы их тебе вернем. Если эти горы не остановили Тагая, то и мы их пройдем. Басмачи не уйдут. Когда сельпо ограбили? Сельпо?
Да так дней 5 тому назад. Вы понимаете? Все было тихо. Только товарищ Бур все чего-то боялся. И вдруг сельпо ограбили. Басмачи опять зашевелились. А чего он боится? Странный человек. Өзгөчө басмачы кыймылы 1929 жылдын аягы 1930 жылдардын башында Ош округунда абдан күчөгөн. Кыргызстан областык комитети басмачы кыймылын жок кылуу максатында Кыргызстандын түштүгүнө аскердик бөлүктөрдү жиберген. Ошол эле учурда жергиликтүү партиялык советтик уюмдарга басмачы топторун жок кылуу тапшырмасын берген. Ошондой эле совет бийлиги тарабынан аскердик операциялардан башка саясий, экономикалык, социалдык, жада калса айрым учурларда маданий чаралар тез арада иштелип чыгып, аларды ишке ашырууга аракет жасалган. Ошол эле мезгилде басмачыларга каршы үгүт түшүндүрүү иштерине, пропагандага айрыкча көңүл бурулган. Эзелден түптөлгөн советтик кара пиар эмдегиче токтой элек. Эң көп тараган четтик тыңчы кенеси азыркыга чейин айтылып келет. С идеей создания на ее территории так называемого исламского государства. Кто же мечтал превратить в исламское государство тогда советский Туркестан? Деньги и оружие давали англичане. Политическую поддержку операции обеспечивала американская дипломатия. Не обошлось и без турок. А вот основной боевой силой, теми, кто наводил ужас на мирных жителей, кто грабил и убивал с особой жестокостью, были басмачи. Тарыхтын тактал элек ак барактары арбын. Алардын ичинен эң көп бурмаланган учур дал ушул советтик мезгилге туура келерин тарыхчылар так айтып келет. Негизи эле басмачы деп башка бирөөнүн жерин, өрөөнүн эңсеп, аны өзүнө каратуу алуу аракетин көргөн адамдарга карата айтылышы керек эле. А бирок кыргыз жеринде төрөлүп, өсүп, өнүгүп, ошол өз жерин өз колунда сактап калам деген эр азаматтар эл душманы катары көрсөтүлүп, ал эми бизди сырттан басып келген кызылдар эл баатыры катары баяндалып калган. Тарыхчылардын айтымында кызылдардын арасында кыргыздар, басмачы атка конгондордун катарында орустар да болгон. Демек, улутка бөлүп, кыргыз-орус күрөшү деген сыяктуу сыпаттама берүү эч туура болбой калат. Ош кантонунун Өзгөн районунда биринчи орус дыйкандары Куршап айылына келген да, азыркы Өзгөн районунун Куршап айылына келип, ошол жерде жайгашкан. Келген орус дыйкандар дагы булар бай дыйкандар болот. Себеби булар Москванын борбордук бөлүгүндө башка аймактарында тынчыбай императордун бийлигин сынга алып, аны менен макул болбогондор анан кийин башка аймактарга көчүрүлгөн да. Биздин жанагы кулак дегендер Россияга, Украинага, Казакстанга, Түндүк Кавказга кетип атпайбы депортацияланып, булар баягы совет бийлигинин душманы деп туруп, жергиликтүү элден ажыраткандай эле орус дыйкандарын, Украин, Чечен, Кавказдагылар дагы биздин Кыргызстанга келген. Ошол келгендер жанагы коллективизация башталганда, коллективдештирүү башталганда, алардын да мал мүлкүн алабыз дегенде орустар да каршы чыкканда. Кыргыздардан же өзбектерден кем эмес алардын санычы. Кээ бир жылдары тарткан маалыматтарда алар жалпы тартылган кулактардын 70-80%-ын славян улутундагылар түзөт да, мисалы. Жергиликтүү элден алар көбүрөөк болгон. Тарыхтан карасаң, бири-бирине толук карама каршы келген дагы түшүнүктөр бар да. Мисалы, ошол эле сиз орустар болгонун айтып атасыздар. Бул жака биринчи кызылдар келе баштаганда, алар өзлөрү менен кошо армяндардын Дашнак партиясынын, Улутчул партиясынын куралдуу күчтөрүн кошо ала келген. Алар Фергана өрөөнүндө, ошо Кокон хандыгында биздин Базар Коргон, азыркы Сузактарда райондор жайгашкан аймактарда көп мусулмандарды, көп ошол жердеги жергиликтүү калктарды кырып жиберишкен. Чын айтып атканда, аларды кызылдар алып келген. Аларды кызылдар колдонушкан. Экинчи жагы, сиз айтып аткан орустар. Бул Фергана өрөөнүндөгү азыркы Кыргызстандын аймагына кирет. Бул жака 19-кылымдагы переселенец болуп келип калган орус, украин, славян улутундагы элдер. Алар дагы ошол түшүнүксүз өтмө аябай бир оор заман болуп атканда, кандуу заман болуп атканда өзлөрүн өзү коргойлу деп алар дагы бир куралдуу күчтөрдү топтой баштаган.
аларга большевиктер жардам берип, басмачыларга каршы коебуз деп куралдан жардам беришип, аларга 10 полк түзгөнгө чейин колдоо көрсөтүшкөн. Алардын штаб-квартирасы азыркы Жалал-Абад шаарында болгон. Анын тарыхта крестьян армиясы деп аталат, эми дыйкандар, орус дыйкандар армиясы болгон. Аларды Константин Монстров деп жетектеген. Алар башында кызылдар менен макулдашылганы менен, бирок большевиктердин жүргүзгөн айыл чарба же агро саясатынан каршы болуп, жерлерин тартып ала баштаганда, алар кайта советтик же кызылдарга каршы көтөрүлүшкө чыккандагы Мадамбек Корбашы менен биригишип, Өзгөндү, Ошту большевиктерден бошотуп, Андижан менен Скобелев, азыркы Фергана шаарларына да чабуул курушат. Аларга каршы ошондо бул орус улутундагы же славян улутундагы Монстровдун армиясы орус басмачылары десе болобу? Орус басмачысы болуп атпайбы, эми улутуна карап айтканда, туурабы? Ал эми ошолорго каршы коюлган армиянын курамында, кызылдардын курамында татарлардан, башкырлардан курулган мусулман отряддары болгон. Ошондо алар кызыл мусулмандар болуп атабы? Ошондо кызыл мусулмандар менен орус басмачылары да согушкан деп айтса боло турган болот атат. Дагы бир жери, баягы тарыхта белгилүү, биздеги кыргыз жазуучуларынын чыгармаларында да бул жери чагылдырылган. Бул Мадамбек Корбашынын бул Михаил Фрунзе менен кошулуп, кызылдар тарапка өткөндө тарыхта белгилүү окуя. Ошол Мадамбектин колундагы жоокерлердин баардыгы, мисалы, кызыл басмачылар деп аталган. Эми кызыл басмачы дегенден, эми большевик басмачы дегенде болот атпайбы? Эми эки идеологиялык такыр бири-бири менен туура келбеген түшүнүктөр, карама-каршы түшүнүктөр айтылып атат. Ошол кезде дал ушундай татаал процесстердин жүргөнүн сүрөттөгөн бир анекдот бар. Аны журналист изилдөөчү Алмаз Турдумаматов жарыялаган. Камакта отурган эки басмачынын сүйлөшүүсүнөн биринчиси экинчисинен сурайтмыш: "Ай, сен басмачымын дебей койбойт беле, мойнуңа албай койсоң болмок. Эми сени атып салышат да" десе, экинчиси: "Кантип танам, өз курбашым өзүмдөн сурак алып жатса" дейтмиш. Басмачылык кыймылы негизи эле кыргыз тарыхындагы эң опурталдуу талаш маселелердин бири. Басмачылар эл душманы катары көрсөтүлгөнү менен, аныгында аларды ээрчиген калың топ болгон. Дал ошондой лидерлердин бири биз кенен кеп кыла турган Жаныбек Казы же Жаныбек Сагынбай уулу. Жаныбек Сагынбай уулунун туулган жылы 1861 деп айтылат. Ал Өзгөндүн Көлдүк айылында төрүлгөн. Эр жеткенден тартып, коомдук иштерге жигердүү аралашып, акыйкат, адилеттүү көз караштары үчүн казы атыгып, ошол кездеги сот болуп таанылат. Чет элдик изилдөөлөр боюнча Фергана өрөөнүндөгү басмачылар экиге бөлүнгөн. Өрөөндүк басмачылар жана тоолук басмачылар. Ал эми кыргыздар тоолук басмачылардын негизги өзөгүн түзүшкөн. Фергана өрөөнүндөгү эң көрүнүктүү басмачы лидерлеринин бири бул Жаныбек Казы болуп саналат. Жаныбек Казы Октябрь революциясына чейин казы жана волость башкаруучусу кызматтарын аркалаган. Менин жеке изилдөөлөрүмдө, архив документтеринде болсун, чет тилдеги илимий эмгектерде болсун, Жаныбек Казынын ысмы эң көп жолугат. Мисалы, түрк тилиндеги булактарга таянсак, Баймырза Хаид, Али Бадемжи сыяктуу авторлордун эмгектеринде Жаныбек Казы эң ийгиликтүү жана эл ичиндеги эң кадыр барктуу басмачы лидери катары сүрөттөлөт. Ошондуктан эл ага тоо бүркүтү деген да ысымды ыйгарышкан экен. Бир нече жолу Совет бийлиги менен келишимдерди түзгөн. Мисалы, биринчи жолу ал 1921 жылы апрель айында Совет бийлиги менен тынчтык келишимин
түзүүгө барган. Бирок көп өтпөй эле ошол эле жылдын декабрь айында кайрадан куралдуу көтөрүлүшүн баштаган. Кийинки Жаныбек Казы менен Совет бийлигинин ортосундагы тынчтык келишими 1922 жылы апрель айында болуп өткөн. Мына ушул келишимден кийин Жаныбек Казы бажы кызматынын башчылыгына, ал эми уулу волостьтук милициянын начальнигине дайындалган. Ага карабастан кайрадан 1920 жылдардын экинчи жарымында Жаныбек Казы басмачылардын катарында өзүнүн күрөшүн уланткан. Жаныбек Казы эмне үчүн бир нече жолу Совет бийлиги менен келишимге барган деген суроо жаралат. Бул суроого жооп бериш үчүн биз ошол мезгилдеги тарыхый шарттарды эске алуубуз зарыл. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Совет бийлиги эң башында өтө катаал саясий, социалдык, экономикалык саясат жүргүзгөн. Кийинчерээк айрыкча ушул граждандык согуштан улам айрым жумшаруулар орун алды. Тактап айтканда большевиктер кээ бир компромисстерге барышкан. Мисалы 1921 жылы либералдуу жаңы экономикалык саясат киргизилген. Ошол эле убакта мурда тыюу салынган диний медресе, мектептер, шарият соттору кайрадан ачылган. Ал эми диний мекемелерден тартылып алынган вакуф жерлери кайра кайтарылып берилген. Жаныбек Казы тууралуу маалымат чогултуу үчүн улуу муундагы урпактарын издеп, атайы өзгөнгө бардык. Негизи эле кыргыз куйма кулак, сөзгө бай эл келет эмеспи? Ооз-эки айтылып жүргөн анча-мынча кызык окуяларды карыялардан топтоо аракетин көрдүк. Жаныбек Айбарча, Калыбек, Толкун болуп кетет. Апам айтып калчу эле. Жаныбек Казы төрөлгөндө арсар төрөлгөн экен 7 айлык. Анан бул адам болобу болбойбу деп чоң калпакка илип керегенин күн жылган жака жылдырып коюп турчу экен. Анан бул адам болобу болбойбу деп. Анан ушу күндө ат коелу экен. Анан карап койгулачы дейт экен, кыймылдап атат, карап коюп кыймылдап атат. Анан ошо жерде бул өлбөйт окшойт, Жаныбек болот окшойт деп анан Жаныбек койгон экен. Кыскасы ошентип бул болор бала болгонан дейт, жашынан эле кыйын чыккан экен. Салам алейкум. Ким дедиңиз? Жаныбек Казы чоң атаңда да. Жаныбек Казынын үкүрү бул Кара Шороодо болгон экен. Анан кийин өзү мына Көлдүктөн Кара Шороого өтүп келип жүргөн экен ошо убакта. Из жашырып турган да советтик аскерлерденчи бир жерде турган эмес. Согуштан, орустардан качып барып ошо үңкүргө жашынып, кайра биз жакка келип ошентип мына жайлоодон өтүп турган. Качыралы деген жайлоону билесиздер да ошону. Качырали? Анадан өтөт да, анан. Ошондон өтүп Качыралыга кирет ошондо. Кыргыз элинин эркиндигин күсөгөн, ошол максатына жетпеген Жаныбек чоң атабыздын айылында туруп атабыз. Ал чоң атабыздын туулуп өскөн жери мындан бир 3-4 километр ал жогору турат. Бирок ал убакта шартка жараша кыргыздар мындай үй салганды билген эмес. Боз үйдө төрөлгөн, боз үйдө чоңоюп өскөн. Эми ал жерде азыр адамдар жашабайт. Тилекке каршы ал жака барганга машина жолда жок болгондуктан ал жака барууга мүмкүн эмес. Биринчи аялынан Туржан Кыржан деген Гүлжан деген эки кыз болгон экен. Ошол аялы өлүп, анан кийин ошо Төрөбай менен Беделбайдын апасын алганда эки кызынын өгөй энесинин колунда жашаган жүргөндө ушул эки кызым өгөй эненин колунда жүргөнүн көргөндө бүт дүйнөм көзүмө көрүнбөйт деп арман кылган экен. Ушу эки кызым өгөй эненин колунда чоңойду деп арман кылган экен Жаныбек Казы. Анан кийинки аялдан неме Беделбай, Төрөбай эки уулду болгонбу. Эки уулунун биринчиси ошо 28 жылдары 1928 Омскийде военный училищаны бүтүп келип, Түркистанский военный окуушка ишке кирип, анан эми бир ай дем алып, анан иштейм деп үйүнө келип, анан өзгөнгө базарга барабын деп Көлдүктө Аширов Сакмамат деген өзүнүн жээни болгон да. Ошону эшитип экөө келе атканда азыркы Мурзекеде Каменис айыл бар. Каменис ал убакта Таштак делген. Таштактык Төлөнбай Маширапов Таштактык болот да.
ошол экөөнү тосуп дос кел неме сени меймандайын деп киргизип үйүнө. Анан ал убакта арак бурак жок, эчки союп меймандайт экен бозо берет экен. Бозо берсе ичпейм десе ич деп кичине ичирип, анан кийин бүткөндө жөнөп атканда буу коргошку салып туруп Беделбайга буу коргошун ичиришип коет. Немеге? Анан ичирип койгондо анан Сакмамат да иче албай калганда Сакмамат коркпо, баягы бозо берип аткандар коркпо, сенде эч нерсе жок деп ичет шашып кетти. Анан ал Беделбай атын чаап жөнөйт экен, аркасынан Сакмамат жээни жөнөйт, Аширип Сакмамат деген. Анан үйү мына какырдын этегинде болгон Беделбайдын үйү. Жетпей жыгылып калат экен. Жетпей жыгылып калганда анан айтат экен, неме жыгылып калганда Сакмамат келип көтөрүп эсине келдиргенде, эсине келип анан Беделбай айтат экен, айылынан жээним, көргөн билгениңе казыма бугузба. Таштактыктарды тукумурот кылып коюп, кийин элдер каршылашып калбасын, мен өлөм уу берип койду дейт экен. Көргөн билгениң айтпа жээним деп ыйлаган экен Беделбай. Анан үйүнө келип жаткырганда ошондо какырда, мына ошо какыр айылда жаңыдан колхоз үлүшүп Эшай деген киши раис болгон экен. Ошого кабар жетип Беделбайга буу берип коюптур деп. Түнү менен айылдан айран чыгарып жазга маал экен. Айран ичирип кустурганда саар менен өлбөйт экен, бирок кара чычала болуп күйүп 2 айдан кийин жайлоо толгунда өлгөн экен Беделбай. Анан ошо Беделбай өлгөндө анан Төрөбай Ташкентте училищеде окуп атканда келип, мен басмачы болом, неме таштадым деп келип, Жаныбек казыга кыр көргөзгөнүнө көргөзүп, бардыгын неме кылып туруп, Төрөбай кайра барып училищеге кирип, училищени бүтүп Өзбекстанда калып кеткен экен. Совет өкмөтүнүн архив булактары боюнча Жаныбек казы 1920-жылдардын аяк чени 1930-жылдардын башында Кытайга өтүп, ал жактан кайра советтик аймакка чабуулдарды улам жасап келип кетип турган. 1926-27 жылы азыркы Сагынбай уулу Жаныбек казы совет бийлигинен куугунтук жеп Кытайды көздөй, Пакистанды көздөй качканда 3 вариант бар. Жаныбек кайсы жол менен качкан деген боюнча. Бир варианты ушу Өзгөндөн нары Тогузторо, Ат башы, Нарын аркылуу, Сөөк аркылуу качкан болсо, экинчи бир варианты Каракулча, Алайкуу, мына сиздер көрүп турган чыгыш тарапта Капчыгай аркылуу, мындан нары азыр Кытайдын чегарасына чейин 150 километр жер бар. 150 километр жер, мына ошол Алайкуу аркылуу качкан дейт. Ага тарыхый далилдер да бар да. Жолдо Ойтал деген заставада солдат чегара постуна кол салып, ал жердеги чегарачылар менен жолдон өтүш керек. Анан ал жерде кагылышуу болуп, бир топ жигиттеринен ажырап, анан кайра тиги Кытайга өтүп, андан кийин ал жакта кичине туруп, кайра Ат башыга өтүп, жана Ташрабат чегара постуна ал жерде салгылашуу болуп, андан кийин кайра Кытайга кирип, Хотанга барып, Кашкарга барып, анан ошентип, жанагы Тажикстандын чегинен өтүп, Вахан коридору аркылуу өтүп, анан кийин Пакистандын Имит деген жерине, болсо Каракорум өрөөнү, Каракорум, Алайкорум дегенде Каракорум өрөөнүндөгү Гилгит шаарынан 120 километр чыгыш тарапта жайгашкан Имит деген айылга барып, ошол жерде жашап, анан 1933-жылы көзү өттү деп биз маалымат алдык да. Бир берүү менен тарыхый орду Опол тоодой Жаныбек казынын бейнесин ачуу такыр мүмкүн эмес. Ошентсе да өмүрүн өзү үчүн гана жашабастан, өзүнүн тынчтыгы менен жыргалчылыгын элдин эртеңки азаттыгы үчүн арнаган. Жаныбек казынын акыркы жылдары өткөн Пакистанга, бабалардын изи менен ири тарыхый долбоор үчүн топтолгон атайы топ Иммит аймагына бет алдык.
Жаштайыман Индия тасмаларын өзгөчө сүйгөнмен Пакистанды да дал ошол кинодогудай элестеттим. А бирок таштуу аскаларды аралап гана бараттык. Баарыбызды таң калтырган, көңүлүбүздө өлгөн дал ушундай шөкөттөлгөн унаалар. Мынау койгуш жерде ичинен бери жасалып калаттык. 2017 деп жылдын уже чемперип ичине мындай колоточуктар менен жасалган. Эми бул айнек. Айнегинин бери анан кооздоптур. Менен бул жакта бүзүлөр турат. Мына баллондор менен Алыскы Пакистандын Гилгит аймагына араң дегенде 31 саатта жеттик. Узак жолдо улам таш көчкөгө байланыштуу күткөн жерлерде бизди караган, калың топту кайдыгер кылбай кыргыз кыз уулдары нукураоондорду созуп, топтолгон пакистандыктардын көңүлүн көп бөлдү. Исламабадтан Гилгитке чейинки жолдо карапайым калк катмарына да, аскерине да, баарына болгон өнөрүбүздү көрсөттүк. Кайда кеттиң сен асылардағы Kızıl örük tөгülgündey, kızın çaşı örülgündey, kız şaşırıp Allah söysin ki kaç harap ömür vermek. Kızıl örük suyup kaldı seni görüp, kızıl örük koyçumağa Кыйырдагы кыргыздарга болгон тарыхый сапарга жөн адамдар барган жок. Ар биринин опол тоодой милдети бар. Үлкөн тарыхчылар баштаган барандуу топтун мүчөлөрү чарчадым дебей, узак жолго карабастан ар бир жагдай, жер, сөздөн маанилүү маалымат издеп жатышты. Ага катар бизге жол көрсөткөн пакистандык кыргыздар да коурап кенен кеп кылгандан тажабайт. Гилгит деген сөз келип кетет деген жер бар. Kirip ketet, Gilgit. Bu şu Gilgit'e kara bu biz kas yolda gidiyoruz bu yol kara kurum. Türk sözü var kara kurum. Ama kara kurum degen söz. Bu galiba bu bütün dünya boyunca bu kara kurum demiz, KKH demiz. Kara kurum yol. Bu burunki İpak yol. İpak yol işakta hatta biznes murat bu yolda. Hazır bu Xitay bu yoluna poyez yasap beraman edip Kaşgar'dan aldım değil mi dengizgacha. Bu kelgan daryo şu Ümit'ten biz bargan yerden başlayıp Karachiga borib tushadi bu daryo. Daryo qisqa. 2 күндөн бери атайы эңсеп келген Гилгит аймагына эми гана жеттик. Бул жерде отурукташкан, орун алган ошол этникалык кыргыздардын айрым мүчөлөрү менен жолугушуу алдында турабыз. Алардын колунда кандай тарыхый эксклюзивдүү өзгөчө маалыматтар бар. Үрп-адаттары кандай, маданияты кандай сакталып калган же бул жерде турган Пакистан эли менен журулушуп кеткенби? Анын баарын ушул берүүнүн жүрүшүндө кенен кеп кылып сиздерге баяндап берели деп турабыз. Кыргызстандан кыргыздар келет деген жаңылык жалпыга жетип, Гилгиттен жоонтоп топурап тосуп алышты. Амандашып, таанышып, баарына баш көз болгон Захит мырза бабалар тарыхын бапылдап баяндап жатты. Биринчи оğlu Мамат Ибраим
biz bulabız. Ekkinchi o'g'li Mehmet İsmail buyaq bulat. Üçüncü o'g'li Mehmet Haşim bular bulat. Anan to'rtinchi o'g'li Mehmet Latif bular bulat. Beshinchi o'g'li Mehmet Alim mana bular bulat. Altıncı kızı Halimaxon, yettinchi kızı Adalat buyaq ballarını alıp, anan biraz jigitlerini alıp, 40 adamını alıp Kırgızstan, Oş'tan Karaşo'roga keladi. Karaşo'rodan anan Atbaşı yollarının narından çıkıp Kırgızstan jakta Uluçat degen Kızılsu oblastda Mo'minqul Gazi degen Xitoydagi Kırgızdan bir çoğun bir kahraman anan jer berat. Anan Janibek Gazi 4 yıl ballar bilan jigitler bilan tiyaqta turat. Andan keyin Janibek Gazi'nin en çoğun oğlu Mehmet İbrahim Mo'minqul Gazi janağı Xitoydagi Kırgızlar içinde en çoğun Mo'minqul Gazi'nin kızı Tahsilxonni Mehmet İbrahim'e uylaydı Janibek Gazi. Birinci balanı tiyaqta Xitoy Kırgızdan uylaydı. Andan keyin xabar keladi janağı Moskvadan Ruslar Janibek Gazi'ni qarmagan keladi, tutqani keladi. Ana kelgandan keyin Janibek Gazi'ni qaçırıp Uyg'urlar jardi bir. Biz Uyg'urlarga rahmat aytamiz. Ana Uyg'urlar qutqarib Janibek Gazi'ni Qotan degan bir yerga kelib ana Janibek Gazi'ni 1 yil baqat. Andan keyin Ruslar Janibek Gazi'ni qarmaymiz, tutabız deb buyruq berip, anan Qotanга kelganda, anan Uyg'urlar aytadi, endi bu yerda sen qutula albaysan, sen Angliyaga ket. U yerda Pakistan, Hindiston yo'qlar. Bu yoq British. Anan Britishdan ruxsat al deb aytadi. Andan keyin Janibek Gazi jigitlari bardig'i anan Qashqarga boradi. Qashqarda British High Commission posolstvo bardi. Anaga borib, andan keyin iltimos qiladi. Men tiyaq ketishim kerak deb aytgandan keyin, alar andan keyin o'zi ruxsat bera olmaydi. Alar Angliyaga, Londonga jazat. Mınday Kırgız'ın bir kahramanı var. Ruslan 8 yıl urushda anday qildi, manday qildi. Biz qanday qilamiz? Anan 2 aydan keyin ruxsat keladi. 2 aydan keyin ruxsat kelgandan keyin anan Janibek Gazi'ga Qashqardan ruxsat beradi. Bergandan Janibek Gazi jigitlarini alıp, ballarını alıp Pakistan tarafga keladi. Өз өрөөнүн таштоогу аргасыз болгон Жаныбек Казынын кийин жердеген аймагы дал ушул Имит. Төгөрөгү тоолор менен курчалган. Жаныбек Казы өзү төрөлүп өскөн Өзгөнгө да окшоштурдук. Эң алгач Жаныбек Казынын күмбөзүнө зыярат үчүн бет алдык. Толугун Касымбековго орустар келип, мылтыкны şu жерге коюп, анан айтат. Janibek Gazi'ni basmaçı deb jaz. Bolmasa sen o'ltiramiz deb aytganda To'lagun Qosimbekov qo'rqib gazetga, kitobga jazat. 40 yildan keyin qarzini berdi bizga. 40 yildan keyin 2007 Turkmanas institutida konferensiya o'tganda chiqib 500 adam Konstitusional sud, Premier Minister, Ichki ishlar minister Soyman Qayupovning oldida 5 Qirg'izistondagi mana men degan insonning oldida chiqib bizden kechirim so'ragan. 69-yil sizning atangiz bo'yicha men basmachi deb yozgan, basmachi emas. Ammo menga jon kerak, qo'rqdim. Orus bizda prezident bo'ldi, biz yozdik. Biroq hozir biz vatan azod bo'ldi. Biz azodmiz. Endi menda 90ga kirib qoldim. Ayva urib qoldim. Menda jon berishim kerak. Janibek Gazi'ni balasidan, nevarasidan kechirim so'rab, bizni kechirim so'rab, bizga qalpaq-malpaq nimalarni kiygizib qildi. Shu arxivlarda bor. Элдин эртеңки эгемендиги үчүн кызмат кылып, колунан келишинче жанын канжыгага байлап, өзүн ээрчиген кичи бир топ эли менен ушул биз турган Пакистандан Имит аймагына келип отурукташып жайгашып жашаган экен. Биз турган жерде ушул дал ушул Жаныбек Казынын жанында өзүнүн жубайынын күмбөзүнө келип зыярат кылдык. Ушул эле жерде башка этникалык кыргыздардын мүрзөлөрү орун алган. Жаныбек Казы өлөр өлгөнчө кыйырды кыдырып кетпестен башка ыңгайлуу бир балким цивилизацияга жакын өлкөлөргө ооп кетпестен ушул дал ушул Имитте жашап калган. Ал Британия тарабынан болгон кайра чакыруулардан баш тартып бала чакасына
Дал ушул жерде калып, кыргыз элим эртеңки күнү эгемен күнгө жеткенде гана баарыңар Кыргызстанга кайтып барасыңар деген акыркы аманатын айткан экен. Бул үй ошол Жаныбек Казынын 3-булу Мамат Хашимдин экен. Ошол кезде кандай курулуп тургузулса, ошол бойдон такыр өзгөрүүсүз болгондой сакталыптыр. Ал кезде эмнегедир эшиктер ушундай аябай пас жасалчу экен. Bu Mehmet Haşim. Janыбек Казынын 3-oğlu. 3-oğlu ya? Имитти жердеген кыргыздардын баарын сурамжылоого болгон аракетибизди жумшадык. Кыргызга тиешелүү кымындай болсо да тарыхый маалымат алуу биз үчүн чоң сыймык эле. Кандайсыз, жакшысызбы? Şükür жақсы. Mana uyunu gördünüz, mana uyunu. Mana kız bunday uy tutar. Janыбек Казынын kızı Adalet, Adalet'nin oğlu Abdüreşit, Abdüreşit'in oğlu Maksut. Mana bir icemiz, mana uyunu bunday tutup kelip atar. Bu küçüğüsü dasota, bundan katarağı jasota. Bu dasota, bu dasota. Apa bu sizge? Bu sizge Kırgızstan'dan belek. Hazır Janыбек Казыдан kalgan kelinden bir kelin kaldı. Bir Pakistan boyunca 2-3 bin Kırgız içinde Janыбек Казынın kelinden bir kelin hazır var. Bu Janыбек Казынın 3. oğlu Mehmet Haşim. Mehmet Haşim'nin ayalı bulat. Anın Mehmet Haşim'nin ayalı bulat. Bu yakının oğlu Abdülahad. Anın bir yakının oğlu Abdülmecid. Bir yakın. Anın bir yakının oğlu Abdülhakim. Cenabı sizlerine bilinçlik bilen kutup algan mınavının kızı. Koldan tiyilgen. Buyakta bu. Bular ne? Buyaktın ayallar o'zi qo'ldan sevib tayyorlaydi. Anan eng yaxshi ko'riladi ayilda. Bu yoqqa takchalar deydi. Bu yoqqa konvert qo'yiladi. Anan bu yoqqa qarasangiz bular da asiladi. Bu yoqdan bir narsa kelsa, anan bu yoqda. Anan daha bir yaxshi. Bu marjan. Marjan. Anda apadan aytıp besin. Apa sizin çaçınızda örüştü mü? Ördü. Ha sizler ki kızlarının çaçını ördünüzdür mü? Ha biz organ kızların saçını organ küçük organ hazır. Hazır. Yığlama kız yığlamaya toysan iki yar yara toysan iki astanası tilladena uysan iki yar yara. Кыйырдагы кыргыздардын жашоо турмушу аябай кызык болду. Ал үчүн бизге жакшы өлгө түзүлдү. Жаныбек Казынын урпагы Кадырбек мырзанын үйлөнүү үлпөт тоюна туш келип, каада салттарын баамдоого барандоо шарт болду. Мынакей бул Пакистандык кыргыздардын кыргызча айтканда конверт экен, тойго болгон кошумчасы. Көрсөңүздөр, бул мына Пакистан рупие акчасы. Дал ушинтип кооздоп баары ушундай үйлөнүп аткан жигиттин мойнуна кийгизишет экен. Биз тойдо тартылган видеолордун баарын сиздерге көрсөткүбүз келди, бирок бул жактагы салт эреже боюнча тартканды чыгарууга жарыялоого болбойт экен. Ошон үчүн колуман келишинче сиздерге көрсөтүүгө аракет кылып атам мынакей. А эмнеге формасы мындай? Ар кандай болот формасы? Ар кандай болот, калашынча кооздойт экен да, декорация сыяктуу кылып эле. Ар кандай болот? Мынакей, кыскасы ушул.
Кадыр. Бул жердеги жергиликтүү калк менен кыргыз маданиятынын аябай эле камыр жумур болуп кеткен системасын аябай байкадык. Ошондой болсо да жанагы мисалы бала төрөлгөндө кыргыздар эле сүйүнчү берип, бирок бул жакта жанагындай мылтык атып кубанып майрамдоо салт аябай чоң экен. Бирок ошондойдо да жанагы эркек баланын майрамдоосунда көбүнчө мылтык атылып майрамдайт дейт, бирок кыз бала атылбайт дейт да. То есть мында да ошол патриархалдык системаны байкасак болот. Азыр бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ушул тойго чогулган, топтолгон эл үчүн атайын эттин түрү бышырылып, анын жанына аш бышырткан кези өзүңүздөр байкап тургандай казан артында жаллап эркектер тейлейт, эркектер башкарат, тойдо да эркектер жыргайт экен. Өзүм бир нерсени байкадым, мен үчүн бир аз таң калыштуу болуп турат. Тоюнда эркектер үчүн атайын кызыктуу оюн-зоок уюштурулуп, ырчы чоорчунун түркүн түрү чакырылып, бирок аялдар үчүн аял ырчылар келбейт экен. Аларда музыка, бийлөө маданияты жок экен. Эреңирээк изилдөө жүргүзө турган болсок, алар кыргыздын мурдакы салт санаасын, кийген кийим кече, биринекин тамак аштарын билишет экен. Ал үчүн бирок биз көбүрөөк убакытка барып, же болбосо ошол көбүрөөк убакыттан дагы ошол алар жайлоого чыккан мезгилинде ылайыкташып, тушташып барып, анан улуу муундарды чакырып, ошого шарт түзүп бере ала турган болсо, улуу муунду чогултуп бере ала турган болсо, маалымат алсак, мурдакы, байыркы ушул кыргыздын нерселерин биринекин тапсак болот экен деген оюм бар. Андан дагы мисалы үчүн мындай экен да, ошол өздөрүнүн тарыхын айтып берип атканда, мисалы үчүн бир жактан бир орундан экинчи орунга орун которуп көчкөндө өзүнүн малы менен, оокат жайы менен, баягы кийим кечеси, жүгү менен көчкөн болсо, Жаныбек казы атабыз болсо эч нерсеси жок. Ошол балдарын алып эле ошол жанын сакташ үчүн качып кеткендиктен дагы ошол илгерки буюм, тайым мындай өтө көп нерсе сакталбаган да. Биз кыргыздардын када салты деп азыр айтып атканыбыз менен, биз өзүбүзгө салыштырып атканыбыз менен канчалык биз өзүбүз кыргыз болуп калдык, канчалык биз өзүбүз кыргыздын када салтын карманып атабыз деген дагы суроону салышыбыз керек. 38 саат жол жүрүп бардык, кыйналып бардык, бирок ошого жараша, бирок ошого карабай эртең менен турганда биз таптакыр башкача атмосферага түшүп калдык. Эртең менен кыз тойдон баштап ушундай бир кыргыз туугандардын өзүнүн бизди эңсеп күткөн бир бизди сагынган мындай коомуна, ошолордун атмосферасына түшүп, ушундай баягы жолдон кыйналып барганыбыздын бардыгы түк арзыган жок. Ошол эле убакытта биздин кыргыз туугандарыбыз ушунчалык бизди заргып күтүп аткандай, керек болсо ушу 100 жыл ушу күтүп жүргөндөй мага сезилди.
Davarlardan. Жаныбек қазыны тартқан сіз екенсіз. Жаныбек қазыдай қалыс, Жаныбек қазыдай аябай еріктүү, ушундай бір батыр киши екенсіз. Ушул Жаныбек қазыдай елдің барын бирге алып жүргөн, ушул кыргыздардын барын башын бириктирип ушул жерде анын барын башкарып, анын бардыгын өзүнчө бир иретке келтирип жүргөн киши сиз экенсиз. Ошол калыбыңыздан жазбаңыз, ошо экинчи Жаныбек казы болуп жүрө бериңиз. Биз Жаныбек казынын экинчи аялы Касиет деген энебизден төрөлгөн балдардын урпактары экен да бул жерде негизинен. Ошолор азыр ар бири билген маалыматын өздөрүнүн мурда аталары, чоң аталары айткан маалыматтарды, же болбосо Жаныбек казынын баласы, небереси айткан маалыматтарды, ошо менен замандаш Жаныбек казынын кол алдында иштеген жигиттердин балдарынын неберелеринин айткан маалыматтарын баарын айтып бизге берип атат да. Biz bu yurt aldı bizi başımıza koydu. Allah Teala sarga tinç amandan yaxşı turgun Pakistan'dan özün yurtuna yetip biz sana dua veremiz. Koldan gelse alыс кетпей тегеректеги кыздарды тегеректегилерге турмушка чыккыла, жигиттерин балдарын болсо өзүбүздөн үйлөнгүлө, ошо менен өзүбүздүн тукумду такырынтпайлы деп керес калтырган экен. Караңыздарчы, ушунун өзү Жаныбек казынын ички дүйнөсүн, анын мекенчилдигин, анын эл үчүн бир кандайдыр бир тагдыр үчүн ошол замандын драмалык мезгилиндеги бир трагедиялуу бир ошо менен бирге даңктуу инсан экендигин далилдеп турат. Тарыхтын али такталы элек талаш темалары, урунттуу учурлары арбын. Убагында улуу империя жүргүзгөн кара пиарды тактап, кенен жеткирүү биздин милдеттик билебиз. Ulamada nuqqan söz, ulam birge juqqan söz, qarılardan algan söz. Биздин долбоор мындан арыдагы кыргыз тарыхында талаш тартыш жараткан ак барактар тизилеп, баяндап, жалпыга сунуштайт.